Итак, достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен мен кайрадан Нурсултан. Бүгүнкү видеоролик, достор, бүгүн биз сиздер менен торговля кылабыз, зарабатывать этебиз. И бүгүнкү менин целим, достор, биринчи соодамда. Бүгүн менде вообще соода болгон жок. Мынакей көчөгүнкү бизде жок, даже суббота биз акыркы жолу соода кылыптырбыз. Мынакей бүт результаттарды. Кстати, стримибизде биз 10 плюс кылганбыз да, и 0 минус. Ошол менен мен соода кыла элекмин, достор. Воскресенье bizde dем алуу күнү болот, но кому как, достор. Кээ бирлер дем алыш күнүндө зарабатывать этет, торговать этет, а кээ бирлер отдыхать этет да. Биз көп жумуш кылган себептен, достор, биз хотя бы бир жумада бир эс алып турушубуз керекпиз. Торговлядан бир аз умтулуп, өзүңүн жумушуңду кылып, кичине эс алыш керек да. Иначе бул трейдинг сени бат эле чарчатып коет, анткени морально и психологически бул жакта сен устойчивый и дем алыш болуш керек да. Ошон үчүн биз выходной күнү соода кылбадык. Итак, андай эмесе сразу баштай берели. Бүгүн бизде задачабыз $175 000 чейин балансыбызды көтөрүшүбүз керек болот, достор. Сделкаларымды жирно эле ачамын $500 да, и как бы баланс позволяет, и можно, почему бы и нет, да. Биринчи сессиябызда максимум бир 5 опцион ачабыз, достор. И бул менин системам, менин стратегиям, и получается сиздер деле ушул стратегияны алып, сиздер дагы ушул стратегия менен сиздер дагы киреше чыксаңыздар болот, достор. Если мен кайталап кыла алсам, сиздер дагы кыла аласыздар, достор. Баардыгы ушул каналымда айтылып келе берет, достор да. Канал катталабыз и колокольчикти басып койсоңуздар, жаңы видеоролик чыкканда сиздердин телефонуңуздарга уведомление же компьютериңуздарга уведомление келип турат, достор. Британский фунт, японская иенаны разбор кылабыз. Азыр болсо графигибиз бизде какой-то бир уровенибизге келип атыптыр. Байкашыбыз боюнча бизде мынакей астыда уровень бар, мынакей. И ушул уровенибизге азыр келиптир. Бул жактан биз 1 мүнөткө $500 жогоруга ачышыбыз керек болот, достор. Мен азыр болсо мынакей уровеньден коюп эле ачып атамын. 30 секунддук, 1 мүнөттүк таймфреймде бизде көрүп аткандагыдай эле мурдакы тарыхында ушул уровеньден бизде баасы көтөрүлүптүр да, мынакей. Могул жерден. Далее могул жерде экинчи жолу келиптир эле да, мына жерде үчүнчү жолу келип атат азыр. Мурдакы тарыхтарында бул жакта уровень бар экен да, сатып алуучулардын уровени да, и какой-то бир покупатель бар экен да бул жакта. Биз ушул жерден жогору ача бердик, достор да. Азыр график дагы бир аз ылдыйраак түштү. Даярданабыз, достор. Биз любой эле сделканы ачып атканда да, любой валютная парада анализ койдуңарбы, биз идеальный жакшы точкадан всегда ача албай калабыз да, потому что график всегда көтөрүлүп түшүп турат, и биз максимум ушу кайталагандай эле 3 попытка беришибиз керек болот. Мынакей бир аз жетпей калды. Так, мен дагы 2 опцион ача беремин. 2 сделка менен дагы эле ушул уровеньден жогоруга ача беремин. Бизде мурдакы тарыхында дагы бир жолу отскок болот деп ачып атабыз, достор да. Итак, байкайбыз, биздин опционубузга, перекрытиябызга дагы 20 секундтай калды. Бизде көрүп аткандагыдай деле баасы бул уровеньден, бул сызыктан дальше астыга түшүп кете албай жатат, потому что бизде бул жакта уровень бар. Ошол уровеньден график бизде жылым болуш керек да, жогору көздөй кетиш керек. Итак, 1 секунд, и биздин перекрытиябыз плюска жабылды, достор. Ошондо бизде 1 плюс и 0 минусат болуп атат, достор. Сразу перекрывать эттик. Мынакей эмеден графигибиз бул жактан көтөрүлүп башталды. Мына уровеньден да. Мен дагы бир жолу бир сделка менен жогоруга ача беремин, достор. Бул жакта бизде эми могул уровенибиз азыр разворот берип атат, достор. Баасын көтөрө баштады. Ушул жерден баасы кымбаттап кетсе жакшы болот, анткени мурдакы тарыхында ушундай эле болуптур да, мынакей. И бул жакта дагы мурдакы тарыхындай дагы подъем болуш керек деп мен күтөмүн, достор. Ушул анализ менен мен сделкамды ачтым. Жөндөн жөн ачкан жокмун. И если сиздер вообще новичок болсоңуздар, сиздер биздин командабызга кошулсаңыздар болот, достор. Командабызда бизде обучениялар бар бесплатный. Также обучение кылып атып соода кылсаңыздар болот сигналдар менен да. То есть ушул кайсыл жака ачыш керек, кайсыл жака сатыш керек, ушулардын баардыгын жабык группабызда бизде сигналдар болуп турат. 2 маал. Ошол группага кошулсаңыздар болот, обучениялар дагы бар, жана копи трейдинг дагы бар, достор. Подробнее ссылка ушул эле YouTube каналымдын ушул эле видеонун описаниясында болот. Телеграмга өтөсүздөр и жазасыздар, достор. Телеграмдын аты Trader KG миллионы да, мынакей. Ушул жака катталып алсаңыздар, сигналдарга жана обученияларга бесплатно алып жазсаңыздар болот, достор. Итак, давайте следующий котировкага киребиз. Бул жактан биз дагы бир жолу плюс кылдык, достор, мынакей. Уже 3 плюс.
и бир минус болду да. Бирок аны сразу перекрывать этти. Кийинки опционубузду биз австралийский доллардан и доллар СШАдан ачабыз. Бул жактан 1 минуткө биз жогоруга киришибиз керек болот достор. Бизде көрүп аткандагыдай эле мынакей трендибиз получается эртең мененки саат 8ден бери бизде тренд восходящий болуп атыптыр достор. Бул жакта азыр бизде Bollinger Bands'ибиздин астыңкы поддержка сызыгыбызга келип калыптыр. Давайте $500 жогоруга ачамын достор. Мынакей 1 минуткө койдум. 1 минуттук таймфреймде бизде могул коридор восходящий болуп көтөрүлүп атат баасы да. Биздин задачабыз мындай жерлерде самый минимумдарды кармап ачышыбыз керек болот достор да. Мынакей же болбосо Bollinger Bands'ибиздин сызыгыбызга келип пробой кылып калса, мынакей могундай жердей да. Ушундай жерлерден биз негизинде киришибиз керекпиз да сатып алууга. Азыр биз то же самое мынакей сызыгыбызга келиптир мынакей. И ушул жактан биз кайра жогоруга ачып атабыз. Негизинде тренд восходящий и ошон үчүн жогору ачышыбыз керек болот. Сатууга эмес да. Так, 10 секунд и бул сделкабызды дагы биз плюска жаптык достор. По итогу бизде 1, 2, 3 плюс болду туугандар. 3 плюс и 0 минуса. Так, следующий котировкага өтөбүз. Дагы бир окуя. Бизде канадский доллар, японская иенабызда бизде мурдакы тарыхында көрүп аткандай эле бизде тренд восходящий болуп атат. Плавно үстүгө көздөй кетип атат. Графигибиз ушундай жерлерден биз жогоруга ачышыбыз керек болот достор да. Мынакей караңыздар, сонун тренд болуп атат. Мынакей 10 секундтук, 15 секундтук таймфреймде бизде трендибиз жогору көздөй кетип баратканын көрүп атабыз туугандар. Мынакей коридордун ичинде да, мынакей. И бизде бул жерде тренд твой лучший друг деген жардамга келет. И бул жакта биз сиздер менен графиктин артынан эле ачыш керек болот достор да. Эчтеке мындай сложный, мындай математический расчет деген кереги жок достор трейдингде сиздерге. Самое главное бул жакта графикти карап, мурдакы тарыхын определять этип, мурдакы тарыхын движениясын карап туруп, азыркы окуясын билип койсоңуздар болот достор да. Мынакей могул жерде тренд восходящий, все, значит дагы бул жакта тренд жогору көздөй эле кете берет деген смысл достор да. Вот ошон үчүн биз жогору көздөй ача беришибиз керек болот. Вниз ачпайбыз, сатпайбыз достор мындай жерде, потому что график жогору көздөй кетип атат. Ошон үчүн сатып алабыз. Так, плюс болду. Отлично. Трендтен биз плюс кармадык достор. Итог бизде 5-чи плюс болду туугандар. Азыр бизде 30 мүнөттөн кийин закрытый VIP каналыбызда обученияларыбыз жана сигналдарыбыз башталат. Ошого даярданамын и кечки стримибизде жолугушабыз достор. Эгерде видеоролик жакса достор, лайктан басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Может быть, кызыктуу комментарийиңизга жооп берип, кийинки видеого ошону түшүндүрүп кетемин достор да сиздерге. Все, бүгүн биз соодабызды, обучениябызды YouTube каналыбызда бүттүк и бүгүнкү стримибизде жолугушабыз достор.